Бул сунушталып аткан мыйзам эгер өтүп кетсе, парламенттин ролу төмөндөп кетпейби? Мен ойлойм тескерисинче го. Эгерде мен айткандай буга чейин шайлоочулар мисалы менин партиямды биз эми канча Кыргызстан боюнча жакшы бир 3-чү орунда келгенбиз. Бирок ошол эле учурда биздин мисалы Баткенден бир дагы депутатыбыз жок. Же депутаттын ушул жакта биз алган добушубуздун алкагында жумуштууларды алып барган жокпуз да. Мүмкүнчүлүк аракет кылдык, бирок толук түрдө мүмкүнчүлүккө ээ боло алган жокпуз. Же болбосо ошол жактан мисалы биз азыркы отурган депутаттар бирок Баткенден дагы добуш алгандар болгон. Ошол жака толук түрдө ишмердүүлүгүн алып барганга мүмкүнчүлүк да болгон жок да. Себеби баардык Кыргызстан боюнча иштегенге бир аз өзүң да чачырап калат экенсиң, толук түрдө жетишпей да калат экенсиң. Мүмкүн бул ойлоп атабыз, бул система биздин эң негизги ошол региондогу ошол калыптанган өзүнүн округдардын жумушун жакшыраак аткарабы деген негизде кылып атабыз. Анан ар бир региондон өзүнүн депутаты чыкканга бул жерде толук түрдө мүмкүнчүлүк болот да. 100% ар бир регионду камтып кете турган системалардын бири да. Анан бул региондон тандалбай калды, келбей калды дегенден алысыраак болобуз. Пайдалуу нерселер бар и терс жагы дагы бар. Терс жагыны айта кетсем, бул эми көпчүлүк депутаттар республикалык деңгээлде маселени көтөрбөй, көпчүлүк жергиликтүү маселени көтөрөт. Бул бир маселе. Экинчи терс жагы, көпчүлүк депутаттар идеологически мындай бирикпей, башка мындай лишь бы өтүш үчүн биригип баштайт. Өзүңүз айткандай партиялык идеология кандай болот? Эми көрүп атасыз го, бизде канча партия бар парламентте? 6 партия. 6 партиянын бир дагы идеологиясы жок. Вот кайсы партиянын сиз идеологияны айта аласыз, программаны айта аласыз? Көпчүлүк партиялар өзүнүн даже программаны унутуп калышты. Биз деген партия менен келгенбиз да. Партия менен келгенде чынында шайлоодо баягы команда топтош дагы оңой. Мисалы, фракциянын чечими менен биз бир суроону палатанын кароосуна алып чыга алабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул партия аркылуу келген абдан жакшы, кийинки парламенттин жумушунда дагы бул жакшы. Партиялар сунуштай берет, алар деле өзүнүн талапкерлерин бере берет. Мисалы, бир округга партия бир деле берет. 30 округга 30 талапкерин берет. Үчөөнү бере албайт, только бирде. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мурун партия менен баягы мындай коррупционный схема көп эмес беле. Ал үчүн онун биринчи мисалы ден 10га чейин обязательно ошол талапкерлер взнос киргизчү да ошол партиягачы. Анан 20-чы өзүнчө болчу, анан 30 деп ушундай кылып ошол баягы списокко кириш үчүн алдын ала акча беришчү да. Бул эми ким партия ачса ошонун мындай коррупционный схемасы болчу да булчу. Ошону уже ал дагы уже жокко чыгып атат да, уже бу жерде андай болбойт. Кимди ошол округтан шайланса, ошол округтан элдер колдоп берсе, все келе берет. Анан кийин дагы бир мындай бар да, бир шайлоочу, бир избиратель. Ошол үчөөнү тең салат. 2 эркек, 1 аялга салат. Үчөөнү шайлайт. Анан эми азыр дагы 30 күн илип турат да, биз кечээ элдик, коомдук талкуутачы. Анан кандай дагы сунуштар түшөт, ошонун менен да карап, анан концепциясын кабыл алсак биринчи окуудан. Андан кийин сунуштарды кирип дагы эми карайбыз да, берсеге карап чыгабыз да. Чыгашаны азайтуу биринчи. Экинчи, партиядагы коррупционный схеманы жоебуз. Үчүнчү, жанагы аялдар мени. Уже мени тиги мыйзамдын аткарылышы. Квота 30-тан кем болбосун деп атпай, бирден 30 аял келет да. Мыйзамга кандай карайсыз? Негизи бул мыйзам долбоорун ушундан келет деп көптөн бери күтүп атканбыз. Мен муну абдан колдойм. Анткени бирине карап көрсөм, биздин ушул жеке өзүм айта турган болсом, бир округ боюнча, мисалы Талас областы бир округ болсо, ал жерден 3 депутат чыгат деп атат. Анан эң жакшы жери бул жерден кийинкилери ушу баягы шайлоого кайра катышпай өткөн утуп келе берет экен да, ушул жакта. Экинчиден, буга чейин карап көрсөң, бир депутат болуп шайланып келгенден кийин баягы бир райондун депутаты сыяктуу эле ошол район деле өзүнүн айланасына чуркай берчү да. Сен ушул округ боюнча чоң округга масштабтын иштеш керек мындан аркы. Сиз колдойсуз? Колдойм, албетте колдойм. Сиз бирок өзүңүз партия менен келбедиңиз беле? Мен өзүм партия менен, бул ушу партия сыяктуу болуп атпайбы. Партия болгондо деле мен ошол Таластын анда баш аягына чуркаганбыз. Ошол сыяктуу эле партиянын ичинен деле округ бөлүп алчык. Прям сен партия болгондо жети доона чуркайт деген эме жок.
ар бир канча партиянын ичинде 54 кандидат чыкканбыз, 54 шаарды ушу Кыргызстанды 54кө бөлүп алып чыкканбыз да. Бул деле ошол сыяктуу болуп атат. Эч өзгөрүү деле жок. Мен бир мандаттуу номер 5 Ноокат шайлоо округуна шайланып келгем. Анан эми азыр бул боюнча мен деле эми өзүм окуп тааныштым. Интернеттен көрдүм. Пока азыр толук маалыматым жок экен да. Эми бул боюнча бизге маселе чыга элек. Чыкса эми жогорку кеңеш коллегиальный органда карап, анан жалпы жогорку кеңеш добуш берүү менен чечилет го дейм. Сиздин пикириңиз кандай? Негизи партия менен келген жакшыбы же бир мандаттуу жакшыбы? Эми мен бир мандат менен келгем, бир мандат жакшы го дейм. Ошол өзүңдүн округуң болот. Ошол өзүңдүн шайлоочуларың болот. Эми бир округка жооп бересиң да. Ошол жердин көйгөйүн, ошол жердин бүт. Партияда деле бир округтарды бөлүшүп алып анан жооптуу болуп келет го негизи. Эми партияда Кыргызстан боюнча эле добуш берет да. Бир мандаттууда ошол бир эле округтан добуш берилет да. Долбоор менен тааныша элекмин. Таанышкандан кийин айтам, оюмду толук айтам. Негизинен түпкү тамырына каршычылыгым жок. Жакшы эле. Ал жерде аялдардын квотасы каралып атат. Ага деле каршычылыгым жок.